Ошентип биз ислам жөнүндө үстүртөн болсо дагы аздыр көптүр маалымат алдык деген ойдомун. Дагы ким мындан дагы тереңирээк өз алдынча изилдеп ислам жөнүндө дагы билгиси келсе, ушул болса YouTube'га кирип моуну жазсаңар чыгат. Christian Prince'тин Islam Heaven дейт. Christian Prince деген бул өзү араб христиан. Анан исламды изилдеп, менин өзүмдүн жеке оюмча бул мусулмандардан дагы жакшы билет. Исламды, Куранды, хадистерди, исламдын негизги окутуусун дегелек. Анан ал жөнүндө дагы өзүңөр мына жазып, YouTube'га кирип изилдеп карап көрсөңөр болот. Christian Prince'тин бул интернетте миңдеген видеолор бар. Миңдеген видеолору, миңдеген дебаттары бар, айтып берген түшүнүктөрү, түшүндүрмөлөрү бар. Ушуну көрүп маалымат алсаңар болот, англисче билгендер. Ошондой эле YouTube'дан моуну Усама Дактак деген, бул дагы араб, Египеттик араб христиан пастор. Бул дагы исламды изилдөөчү, Куранды арабчадан англисчеге которуп чыккан. Анан бул дагы кеңири маалымат берет. Бул жөнүндө дагы жалаң ушул Усама Дактактын сабактары, китептери, ушуну алып окусаңар да болот. Ачып өзүңөр дагы англисче билгендер көрүп чыксаңар болот. Ал эми орусча маалымат алам дегендерге болсо, мен сунушту айта элем. Google'га кирип Вики Ислам деген бар. Вики Исламга кирип туруп, ушундан түрү менен жазсаңар ислам жөнүндө маалыматты берет да. Мына Вики Ислам деп тур, Islam and Bestiality дейт. Орусча билбейм, бар болсо керек, карап көрсөңөр да болот, бирок бул көбүнчөсү англис тилинде. Ислам жана скотоложство, же мал менен жыныстык катнашта болуу дейт. Бул жөнүндө ислам эмне дейт? Ушуну ачсаңар эле, бияктан айтып берет, бүт барысын. Ислам жөнүндө мына ислам эмне деп айтат? Бул мал менен жанашуу жөнүндө эмне дегендерди айтат, ошол жөнүндө. Ал турмак мен өткөн видеолордо айтып бердим эле, Аль-Нававинин белгилүү тафсирин. Мал менен кандай жанашса болот, эркек менен, алардын тирүү абалында эле эмес, өлүк абалында кандай жыныстык катнашта болсо болот деген жөнүндө видео айтып бергем. Анда башка сайтта болчу, бул болсо ушул Вики Исламга кирсеңер да бар. Мынка орусча которуп берет десеңер которуп берет. Үстүндө арабчасы, астында орусчасы болуп чыгат. Мына жөнүндө айтып берет. Мына мен бул мурда айтып берген нерселердин баардыгы тең бул жерде айтып берет да. Кандай ислам эмнени үйрөтөт? Бул жөнөкөй эле жала жабуу эмес, жамандоо эмес. Бирок мына өздөрүнүн сайттарын, өздөрүнүн китептерин ачып окутуп берет да. Мына ислам скотоложство же мал менен жанашуу жөнүндө эмне деп айтат? Аны кандай көрөт? Анын аалымдар эмне деп калтырып кеткен? Мына бул Аль-Нававиники, мына Ан-Нававинин хадиси. Буларды окусаңар болот. Ошондой эле Вики Исламды мына кирип туруп, Quran Hadith Scholars, Violence Against Women, аялдарга болгон зомбулукту жөнүндө эмне деп айтат? Вики Ислам. Мына ушуну жазсаңар, Куран, хадистер жана булардын илим постору, scholars дейт. Violence Against Women. Аялдарга болгон зомбулук кандай десеңер, ачып берет. Муну дагы Google'га которуп берет десеңер которуп берет, анан баарысын айтып берет бул өзү. Кай жерде мына эмне деп жазылгандыгын. Бул жерде жазылган жөнөкөй эле жамандабайт. Мына бул жерде айтылган сөз Сахих Муслим деп турабы? Ушуну эле бассаңар, түз эле мусулмандардын өздөрүнүн сайтына алып барат. quranx.com, мусулмандардын өздөрүнүн сайты. Муну орусча которуп бер десеңер которуп берет. Аны ушинтип таанышып чыксаңар болот. Ошондой эле Вики Ислам бул дагы Мухаммедтин аялдары жөнүндө. Мына ушуну бассаңар, англисче мынтип бассаңар эле, Мухаммедтин аялдары ким, канча аял болгон, каяктан алган, кимиси кул болгон, кимисин кенедегесинде алган Айшаны, ошонун баарысын тең бул жерден өзү айтып берет да. Бул жерден дагы
жөн эле айтпайт. Мына бул айткандын баары тең бул жерде. Мусулмандардын өздөрүнүн сайтында мына астында жазылып турат каяктан алынганы. Муну басса эле, түз эле мусулмандардын өздөрүнүн сайтына алып барат. Муну орусча котортуп аласыңар дагы эле, анан таанышып окуп чыксаңар болот. Ошондой эле Google'га кирип туруп мону жазсаңар, мен бул жөнүндө айтып бергем. Курандын 33-сүрөсү 50-аяты бул. Дүйнөгө белгилүү болгон аят. Мухаммедтин көзү кайсы бир аялга түшүп калса, анын күйөөсү ажырашып туруп, аялын алып келип бериш керек, Мухаммед аны менен жатса болот деген аят. Ошондо Muhammad the greatest prophet, seeker of truth дейт. Ушуну эле могу жерден бассаңар, Мухаммед жөнүндө чыгат. Муну орусчага которуп бер десеңер которуп берет. Мына орусча. Анын баарысын таанышып чыксаңар болот. Мухаммед суицид кылайын дегендери, бул дагы бүт баарысы булагы менен айтып берет да, кайсы булактан алынганын, кайсыл хадисте жазылганын. Галлюцинация көргөндөгүсү, жашоосу, жана кул аялдар менен сексуалдык жашоосу Мухаммедтин хадистер баяндагандай. Бардыгы Мухаммед жөнүндө көп маалымат берет да, толук болбосо дагы көп маалыматты ушул жактан алсаңар болот. Мына аялынын, баласынын аялы менен жаткан, келини менен жатканы жөнүндө дагы айтып берет. Убактылуу нике жана мутаны киргизгендиги временный брак. Мухаммед мутаны киргизген да. Убактылуу акчасын төлөп жатып келсеңер болот деп. Ушунун баарысын окуп чыксаңар болот. Аяк ченинде мына могу мен мурдакы видеолордо өткөндөй, Мухаммедтин көзү кайсыл аялга түшүп калса, анын күйөөсү ажырашып туруп алып келип бериш керек, ал Мухаммед жатса болот дегени мына могу жендерди бассаңар эле чыгат да. Бул жерде бассаңар Саудовский Аравиянын сайтына алып кирет. Мына бул жерде башкасына кирсеңер да болот. Мына бул жерде бассаңар деле ар бирин басып көрүп чыксаңар болот. Бул жерде дагы эле ошол мына арабчасы биякта жазылган, мусулмандардын өздөрүнүн сайты, өздөрүнүкү. Мына муну орусча которуп бер десеңер которуп берет. Анан окуп баарысы менен өзүңөр дагы тааныша берсеңер болот да. 10. Буну айтып берген мурда. Эгерде Мухаммедтин көзү кайсы бир аялга түшүп кала турган болсо, анын күйөөсү ошол замат ажырашып туруп, Мухаммедке алып келип бериш керек, анан Мухаммед жатса болот деген. Ислам жана жихад, ошол эле Вики исламга кирсеңер, ислам жихад жөнүндө эмне деп айтат? Баарысы бул жерде айтылды. Мына бул жерде жихад жөнүндө айтса, могу жерде бассаңар эле Куранга алып барат, түз эле мына. Бул да мусулмандардын өздөрүнүн сайты, quranx.com'га алып барат. Өздөрү айтып берет. Мына муну орусча которуп бер десеңер которуп берет. Жазалоо жөнүндө. Исламда жазалоо жөнүндө эмне деп айтат? Бул дагы Вики ислам. Мына ачып кирсеңер бияка алып кирет дагы. Бардык жеринде бул жерде колуң кес, ташпараңга ал, өлтүрүп сал дегендин баарысын тең жөн эле эмес. Мына буякта маалыматты берет. Бул жерден болсо каяктан алынган булагынан бери көргөзүп берет. Куран болсо Куран, хадис болсо хадис. Мына ачсаңар хадисти көргөзүп берет. Ошону эле quranx.com, бирок хадисинен бери көргөзүп берет. Хадистер эмне деп айтат бул жерде? Муну дагы мына бул жерде арабчасы, үстүндө англисчеси. Муну орусчага которуп бер десеңер которуп берет. Өзүңөр таанышып чыксаңар болот. Ислам дининде жазалоо жөнүндө эмнеден айтат экен? Кол кес, бут кес, ташпараңга ал, өлтүр дегендер чынбы же жөнөкөй эле ойлоп тапкан сөзбү? Муну далили менен айтып берет. Мына өздөрү ушинтип окутуп атат деп. Ошондой эле хадистерди окуп чыгам десеңер, мына хадис сунни багытындагы мусулмандардын хадисинин жыйнактарынын дээрлик бардыгы да, бүт баары болбосо дагы мына негизгилери бүт ушул жерде турат. Бул жерде эле ачып алып эле окуп бересиңер. Мына Сахих аль-Бухари ачсаңар ачылат. Мына бул жерден кайсы номерлары турат. Ошол номеру менен тандап кирип, кайсы номер керек болсо, ошону бассаңар ачылат. Муну орусча которуп бер десеңер которуп берет. Анан таанышып баарысы менен окуп чыксаңар болот көрүп. Ошондой эле Курандын өзү керек болсо, мына бул жерде
Куранды ачсаңар, бул дагы мына мусулмандардын өздөрүнүн сайты quranx.com. Бул жерге сүрөсүн жасасыңар, каалаган сүрөңөрдү 9-сүрө дейлик. Бул жерге аятын жасасыңар 5-аят. Анан go деп басса эле өзү айтып берет. Муну орусчага котор десе которуп берет. Анан таанышып чыксаңар болот өзүңөр. Сөзүмдүн аягында мени ким видеолорумду көргөн болсо, мен кайрылгым келет. Биздин биринчи иретте интеллигенцияга, жазуучуларга, акындарга, мугалимдерге, бийлик башында турган адамдарга, депутаттарга, ошону менен бирге биздин кыргыз эл эле эмес, казак туугандарга дагы, каракалпактарга, өзбектерге, уйгурларга, татарларга, ким менин кыргызча ушуга чейинки бөлүшүп айтып берген сабактарымды, видеолорумду көргөн болсо, уккан болсоңор, өзүңөр дагы өз алдынча могу мен көргөзүп берген сайттар менен изилдөөңөрдү кылып, карап көрүп, ой жүгүртүп, анан бир тиешелүү жыйынтык чыгарат деген ойдомун. Анткени буга чейинки сабактардан өткөндөй, ислам эки гана нерсени үйрөтөт. Бул сабактардан деле өзүңөр көрүп, өзүңөр жыйынтык чыгаргандай болдуңар керек. Биринчиси бул жалаң жек көрүү менен кастыкты үйрөтөт. Мусулман дининен башка диндегилердин баарысынан капыр, алар менен дос болбо, аларды жек көр, аларды күч менен исламга алып кел, келбесе өлтүрүп ташта дейт. Ким исламды таштап башка динге өтсө, аны да өлтүр дейт. Өлүп калса көмдүрбө дейт. Жалаң чыр чатак. Биз ошонун баарысын жашоодон көрүп атабыз. Аны видеодон, буга чейинки видеолордон да көргөзүп бердим. Башка динге ишенген кыргыздарга кандай мамиле кылып, алар өлүп калса көмдүрбөй, эптеп көмүп койсо аларды касып алып ары бери сүйрөп тыныч жаткызбай, бул деген ушунун баарысы болуп аткан иштин баары исламдын адамдардын аң сезимине тийгизген таасиринин натыйжасында. Эгер бул бойдон жүрүп отурса, бул кастык, жек көрүүчүлүк, араздашуу, чыр чатак, анда кийинки 20 жылда эмне болот? Экинчиси жалаң секс. Өзүңөр деле күбө болдуңар. Бул жерде жалаң жек көрүү биринчиси, жек көрүүнү үйрөтөт. Экинчиси жалаң секс. Жана Алина Бабиникинди ачып алып окуп көрсөңөр болот. Мен көргөзүп бердим го. Вики исламдан. Андан башкаларын деле айтып бердим. Көп аял ал. Алас келсе күңдөр менен жат. Алас келсе акчасын төлөп мута деп башкалар менен да жатып кел. Bir күнгө, 2 күнгө, 1 саатка, 2 саатка. Ал жетпесе мал менен жанаш. Алардын тирүү абалына ыраазы болбосоң өлүк абалында да жат дегендерин бүт көргөзүп бердим. Азыркы күнгө чейин бул орун алып атат. Эгерде биздин элге кайдыгер болбосоңор, анда ушунун баарын изилдеп, ойлонуп, анан бир туура жыйынтык чыгарып, адамдарды руханий караңгычылыктан чыгарганга өзүңөрдүн салымыңарды кошот деген ойдомун. Анткени ислам бул руханий караңгычылык, жек көрүү менен кастык, уруш талашты гана үйрөтөт. Анан секс. Башка жакшы нерсени эчтекесинен көргөн жокмун. Ал эми Библия, Иса Теңир бизге адамдын ички тазаруусун үйрөтөт. Бардык адамды улутуна, динине, расасына, башка айырмачылыктарына карабай, өзүңдү кандай көрсөң, ошондой көрүп сүй дейт. Өзүңө кандай мамиле кылганды кааласаң, бирөөгө дагы ошондой мамиле кыл дейт. Биз кайсыл эреже менен
жашаганыбыз туура. Жалаң кастык менен жек көрүү, секстин түрү менен жашаганбы? Ислам, Куран үйрөтүп аткан. Же ар бир адамды өзүңдөй көр, өзүңдү кандай көрсөң ошондой көрүп сүй деген эреже менен жашаган туурабы? Ушунун баарысын өзүңөр ойлонуп, туура жыйынтык чыгарып, биздин элге кайдыгер болбосоңор, алардын руханий караңгычылыктан чыгып, руханий жарыкта жашашына өзүңөр ар бириңер ким мени угуп атса аздыр көптүр салымыңарды кошот деген үмүт менен аяктайлык.